Освещение актуальных социальных тем через кино. Ош шаарында алгачкы рет Сулайман Тоо кинофестивалі башталып, ага өлкөдөгү таланттуу жаш режиссерлор катышууда. Андан сырткары КМШ өлкөлөрүнөн да катышуучулар келген. Фестиваль проходит 13-14 мая в древнем городе Ош. 30 жаштагы Дилрузбек Турдубаев Өзбекстандан келген. Бул фестивалга кыска метраждуу Арзуусуз бир күн аталышындагы тасмасы менен катышууда. Ал буга чейин дагы бир канча фестивалдарга катышып, байгелүү орундарды ээлеген. Өзбекстан Фаргона вилаяттан. Мен Өзбекстандын Фергана облусунан келдим. Арзуусуз бир күн деген кино менен фестивалга катышып жатам. 9 мүнөттүк болгон менин тасмам жаш окуучулардын космонавт болууга кызыгуусу жөнүндө. Бул жерден максат орун алыш эмес, негизгиси атаандаштар менен пикир алышып, тажрыйба алмашуу. Бардык катышуучуларга ийгиликтерди каалайм. Теңдошларым менен пикир алмашыш. Сулайман Тоо эл аралык кино фестивалына жаш кинорежиссерлордун 30га жакын кыска метраждуу тасмалары коюлду. Анда катышуучулар жаштар арасындагы көйгөйлөрдү, мектеп окуучуларынын арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу маселелерине басым жасашкан. Маданий иш-чара 2 күнгө созулуп, Калыстар тобу тарабынан мыктылары тандалат. Менин тасмамдын темасы усталык өнөр узун иш. Бул жерде ошол уста менен шакирт экөөнүн арасындагы байланыш тууралуу. Ал жерде жаштардын, азыркы күндөгү жаштардын мындай кандай десем, бир ишти баштап эле кайра бүтүрүп салуу, ушул жалпы эле кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө байланган да, комуз чабуу, анын ичинде ошол комуздун баштан аяк чабуусу кандай, ошол жазалышы кандай, ошол тууралуу. Бул жерде жюрилердин председатели менен анан тоо отуруп туруп, биз биргеликте мындай чечим чыгарабыз десек болот. Албетте бул жерде сөзсүз түрдө жанагы эмелерге бөлүнүп атат. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарист деп туруп. Ошону биз бүт тарабын караганга аракет кылабыз дагы. Эми албетте бул жерде баягы мастерство деп койсок болот, талантына карайбыз, анан технический деп койсок болот. Ошондой жактарын бүт карап туруп анан бааланат да. Бул фестивалдын өткөрүүнүн максаты КМШ өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстандагы жаш режиссерлор менен сценаристтердин кинематографиялык өнүгүүсүн колдоо жана өнүктүрүү болуп саналат. Уюштуруучулардын айтымында муну менен катар эле жаш режиссерлор жана сценаристтер үчүн өз өнөрүн көрсөтүүгө, тажрыйба алмашууга жана кесиптик байланыштарды түзүүгө уникалдуу шарт түзүлөт. Биз ушул фестивалды уюштуруп, эсенги өлкөлөрү менен чогуу бирге байланышта, тыгыз байланышта болуп, азыр мынакей катышуучулар келди. Ушул негизги максаты бул ушул түштүк өрөөнүндө дагы кинолорду өнүктүрүү максат болот. Мынакей азыр Россия өлкөсүнөн бир катышуучу келди. Тажикстан өлкөсүнө мына чек аралар ачылып, Тажикстан өлкөсүнөн бир катышуучу келди. Ал эми Ташкент шаарынан Өзбекстан мамлекетинен 3 катышуучу келди. Казакстан мамлекетинен 2 катышуу келди. Анан калган катышуучулар Бишкек шаарынан жана Ош шаарынан 2 катышуу азыр ат салышып жатат азыркы учурда. Аталган фестиваль Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен кинематография департаменти жана Ош мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган. Жалпы байге фонду 520 000 сомду түзүп, жеңүүчүлөр бир канча номинациялар боюнча сыйланат. Нурастан Бакытбеков, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош шаары.